Майдан романы. Автор Узакбай Абдукаимов. Узакбай Абдукаимов кыргыздын чыган романист, жазуучусу, белгилүү котормочу, прозаик, акын жана драматург. 1909-жылы Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Багыш айылында туулган. 1942-жылы Улуу Ата Мекендик согушка катышып, кенже лейтенант катары кызмат өтөйт. Майданда жүрүп да ошол күндөлүк жазып жүргөн экен. Майдан романы жөнүндө. Узакбай Абдукаимов орто жашка келгенде оригиналдуу, көлөмдүү чыгарма жазып, аны Майдан деп атаган. Романдын айрым үзүндүлөрү Ала тоо журналына басылып, биринчи китеби 1961-жылы жарык көрөт. Экинчи китеби 5 жылдан соң 1966-жылы басылып чыгат. Романда 1972-жылы орус тилинде Рослякованын котормосунда Москвадан фронт деген ат менен чыгып, баш сөзүн Чыңгыз Айтматов жазган. Майдан романы көп аспектүү, көп пландуу роман. Улуу Ата Мекендик согуштун жылдарындагы Совет элинин каармандык эмгегин, фронттогу баатырдык иштерин реалисттик дем менен сүрөттөп, адамдардын жан дүйнөсүн ичкериден тереңдеген психологиялык чыңалуу менен ачып берилген мыкты чыгарма. Бул роман географиялык чөйрөсүнүн масштабдуулугуна, каармандардын көп сандуулугуна гана эмес, ал баарынан мурда адам турмушунун концепциясын, адам жан дүйнөсүн ачууга негизделген. Узакбай Абдукаимовдун баяндоосунда колхозчунун жана интеллигенттин, солдаттын жана генералдын, студенттин жана мугалимдин турмушу көз алдыбыздан өтөт. Окуянын татаал түйүндөрү кыштактан шаарга, шаардан алыскы фронтко чейин барат. Кыргыз адабиятынын биринчи жолу Москва, Сталинград алдындагы салгылашууда нукура эпикалык кеңдикте жана реалисттик психологиялык тереңдикте сүрөттөлөт. Жыйынтыктап айтканда, роман согуштун чыныгы жүзүн, анын кандуулугун, коркунучтуулугун жана адамдардын тагдырын талкалаган трагедиясын ачып берет. Ал советтик адабиятка үстөмдүк кылган согушту даңктоочу чалптарак образынан баш тартып, психологиялык реализмге басым жасайт.